Достор, жалпыңыздарга ассалому алейкум. Эгерде сиз дикцияңызды жана сүйлөө речиңизди оңдойм десеңиз, анда бул видео сиз үчүн. Анткени алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул дикция жана сүйлөө речи боюнча сөз кылабыз. Эми суроо. Эмнеге бизди эч ким укпайт, эч ким түшүнбөйт жана биз дал ушинтип сүйлөйбүз. Кептин баары мында. Анткени биздин дикциябызга бир нече маанилүү жагдайлар жана пункттар таасир этип турат. Алардын эң эле биринчиси бул биздин эриндерибиздин кыймылы. Эгерде мен эриндеримди кыймылдатпай туруп сүйлөсөм, анда менин сөзүм дал ушундай болуп чыгат. Бул укулуксуз, тажатма жана эч ким түшүнбөйт. Ошондуктан мына ушул эриндерибизди кыймылдатып сүйлөөдөн уялбайбыз. Ал эми жагыбызды кыймылдатпай сүйлөсөк, анда биздин диалогубуз ушундай болуп чыгат. Ал эми тилдеги кыймылдатпай сүйлөсөк, ушундай болуп чыгат. Ошондуктан мына ушул сүйлөө аппараттарын бирдей кыймылга келтирип, аларды туура колдонушубуз керек жана аларды туура колдонуу үчүн бизге көнүгүүлөр жардамга келет. Буга байланыштуу көнүгүүлөр абдан көп, алдыда сиздерге бир нечесин көрсөтүп берем. Биздин биринчи көнүгүүбүздүн аты расческа деп аталат. Башкача айтканда, тиштерибиз менен эриндерибизди тарап чыгабыз. Ооба, бул кичине кызык жагдай болот, бирок сиздер мени кайталаганга аракет кылыңыз. Азыр биз тиштерибиз менен эриндерибизди тарап чыктык. Ал эми экинчи көнүгүүбүз болсо, TikTok жана Instagram сүйүүчүлөрүнө абдан жагат деген ишеништемин. Анткени көнүгүүбүздүн аты утка-улыбка деп аталат. Ал төмөнгүчө. Кийинки көнүгүүбүз болсо, жактарыбыздын кыймылга келишине өбөлгө түзөт. Ал төмөнгүчө. Ал эми акыркы көнүгүүбүз тилибиз жардамга келет мында. Тилибизди эки тарапка айландырабыз, же болбосо тилибиз менен тишибизди тазалап чыгабыз. Жана бул көнүгүүнү жасап жатканда мени карап күлбөгө аракет кылыңыздар, андан көрө лайк басыңыздар. Жогорудагы мен көрсөткөн көнүгүүлөрдү күнүнө бошогонуңузда эле 10 жолудан жасап турсаңыз, сөзсүз түрдө көмөгү тиет. Бүгүн мен сиздерге сүйлөп жатканыңызда ооз көңдөйдү туура пайдаланып, аларды кыймылга келтирүүнүн сырларын айтып бердим. Бунун натыйжасында дикцияңызды дагы жакшыртууга толук мүмкүн. Буга байланыштуу жогоруда айткандай көнүгүүлөр абдан көп. Кийинки видеолордо дагы кененирээк көрсөтүп берем деген ишеништемин. Ал эми бул видеого лайк жана комментарий күтөм. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм.